Москва эмне экенин деле ошол кезде түшүнбөгөн окшойбуз. Болсо жер кап, кол булгап атабыз. Автобустун аркасы күйүп баратканын көрүшүп, бир 5 мүнөт дагы барса жарылып кетмек экен ал автобусубуз. Анан түнүндө бизди жанагындай чоң фура коюп кете жаздайт. Экөөбүз эмне кылабыз? Бир рюкзак менен калдык. 10 күнгө айланды ошол 3 күндүк саякатыбыз. Аэропортко келгенде паспортубузду алып беришпейт. Самолеттин эшигин жапышкан жатат, токтогула деп кирип. Кыргыздар шындык экен деп ойлоду. Чоң иштеген директорлорго айттым. Мына могу кыздан үйрөнгүлө кантип иштешти деп. Любым способун бул кызды алып калгыла деди тегич владелец. А сен коркуу сезимиң бул сенин эң негизги мотивацияң. Коркуп атасыңбы? Ошону кылам деди. Качан күйөөгө тиесиң деген сөз мени ушундай жаман кылчу. Чыгыш керек, ай минчиш керек, ай тыйынчык, бирок ошол туура экен. Ошондо эгерде ошентишпесе, мен жүрө бермек деле болушум керек да. Анан күчтүү аял болуу деген жашооңду колго алуу. Салам достор, сагынып калдыңар болуш керек. Көптөн бери подкаст чыга элек болчу. Бүгүн болсо өзгөчө чыгаруу. Бүгүн менин үйүмдө конокто, менин студиямда конокто өзгөчө айым. Анын жашоосу бул өзүнчө эле тарых. Анын тарыхы бул өзүнчө эле көркөм тасма. Бул айым Кыргызстанда жашабайт, бул айым Италияда жашайт. Бул айымдын жолдошу итальянец, балдары итальянец. Аябай кызыктуу жашоосу бар, кызыктуу адамдардын курчоосунда жашаган, энергияга толгон бизнестери бар. Жана жашоону аябай жакшы көргөн Лиза айым. Рахмат. Лиза менин курбум, ошон үчүн Лизаны мен жакын таанайм. Бүгүнкү подкастта Лизаны айымдар силер дагы жакшы таанып, болгон пайдалуулукту, болгон мотивацияны шыктандырып, айымдарга күч кубат берип, мындай көп айымдардын кыялдары жок. Ошо кыял пайда болгондой кыла алсак деген ой бар да. Абдан жакшы, Айнура, чоң рахмат ошол эфирге чакырганыңа. Анткени деген мен үчүн Кыргызстан бул менин өлкөм, менин жүрөгүм. Мен Кыргызстанга ар бир жылы келем. Балдарымды Кыргызстанга көндүргөнгө аракет кылам. Анткени деген мен өзүм кыргыз болуп, балдарым Кыргызстан жөнүндө билбегени бул абдан чоң ката деп эсептейм да. Анткени алардан сурайм да, ар бир жылы быйыл Кыргызстанга баралыбы, же Диснейлендке баралыбы, же Европанын башка шаарына баралыбы десе, Кыргызстан дешет. Ушундай Кыргызстанга келип, алар Кыргызстандын энергиясын жакшы көрүшөт да. Анткени биздин адамдарыбыз кандай сүйүктүү, биздин салттарыбыз, жерибиз, элибиз эми жашоо үчүн бүттүгү жасалган да. Анткени деген баягы Италияда баардыгы бар. Жок дебейм. Бирок Италияда сен мындай бир чектелген нерседе жашайсың да ар дайым. Анан баягы бул жака келип кыргызча эркелегенди жакшы көрүшөт. Төркүнү кыз төркүнүнө келип эркелеп. Төркүнүнө келип эркелеп. Анан ошондой эле мен баягы каякта жүрсөм дагы, чет өлкөдө жүргөнүмө 22 жыл болду. Анан ушул 22 жылдын ичинде баягы эң башында өзүм мигрант болуп жүрдүм. Бирок көп мигранттардай болуп, анча көп кыйналган жокмун. Анткени деген эми кыйналган жокмун деген аябай чоң сөз. Анткени ошол жака барганча эле кыйналдым дагы. Анан баргандан кийин баягы Алла Таала өзү эле бир жолго салып койду да. Анткени деген мен барып алып эле 5 жылдыздуу чоң отелдин администратор, ресторан барларын администратору кылып коюшту. Италиядан? Жок, Египеттен. Анда мындай башынан баштайлы да. Жол түз эле Италияга кеткен жок да. Туурабы? Кандай башталды? Эмне болуп башталды? Кыргызстанда мына
кадимкидей кыргыздын кызы жашап атат. Канчада элеңер ошондо? 22. 22-де. Эмне болуп чет өлкөгө кеттиңер, анан Италияга эмне болуп түшүп калдыңар? Мен чет өлкөгө 19 жашыман баштап эле мен билчимин. Мен Кыргызстанда жашабайм. Бирок Кыргызстанга чоң салым кошкум келчү да. Анан салым кошуш үчүн колуңдан бирдеме келиш керек. Бир орунга жетишиң керек. Анан биринчи 5 жыл мен карьера боюнча иштедим дагы. Ал кезде деген 2000 жылдар. Баягы телефон жок кездер, интернет жок кездер. Каяка барарыбызды билбейбиз. Кесибиңер? Востоковед. Востоковед. Япон тилин окучумун. Дипломдун баары сандыкта жатат. Дипломду алдым. Атама апама алып келдим. Мынакей ата, обещать эткендей эле сиздерге алып келдим. Эми мени кой бериңиздер дедим. Анан менин атам менен апам аябай мындай катуу адамдар да. Мен үйүм сыртына бир да түн түнөгөн эмесмин. Баягы аябай катуу болчу. Анан туруп эле мени чет өлкөгө кантип жиберип коюшат деп жиберишкен жок. Ай жүр, министерстводо мындай жумуш чыгып атыптыр, ай жүр, тиякта мындай жумуш, эч жака иштебейм дедим. Мынакей дипломум бар, бирок ошондой эле аябай катуу экем. Ошондой жош, ошондой эме кыз болчумун, анан баягы алдырган жокмун да жоштугуму. Эч урушкан жокмун, анткени мен атам, апамдын уруксатысыз кеткенге эч кандай мындай ойлонгон да жокмун да. Пока ата энем мейли бар демейинче мен барбайм дедим. Бирок башка жумушка да иштебейм, карьера бул жактан кылбайм. Ойдо кетем деген. Кетем. Каяка билбейм, кетем. Каяка экенин да билбейм. Аз болсо түз эле кетип калмак турбайсыңарбы? Азыр жолдор жеңил да. Жеңил. Анткени ушундай көп жолдорду мен өзүм ачып берип атам, баягы жаштаргачы. Жаштар деген баягы көздөрү күйүп, мондай жаштарды көргөндө мен өзүм да эстейм дагы, аларга да жардам бергим келет да. Эмне үчүн кеттиңер келчи? Анткени дүйнөнү көргүм келчи. Менин оюмда эч качан акча табышым керек, карьера кылышым керек, прям ушундай деп оюмда жок болчу. Мен дүйнөнү көрүп, Кыргызстанды таныткым келчи да. Анан бирок каяка барарымды деле билбейчимин. 6 айдан кийин, окууну бүткөндөн кийин атам аябай тажашты. Кет. Адам болсоң, адам болуп кет, адам болбосоң кайра кел деди. Мүнөз, кандай мүнөз? Бирок эгерде бир нерсе болбой жатса, биз сени үйдөн күтөбүз дешти деген сөз менен жиберишти. Анан колума $1000 беришти. Ушул $1000 менен алып келди алсаң мейли деди. Алып кете албасаң кайра кел дешти. Анан каяка барабыз? Ал кезде бүт бардыгы жабык. Азыр каалган жагыңа барасың. Ал кезде бүт жабык болчу. Канчанчы жыл эле? 2003 жыл. 2003 жыл. Баягы барып отуруп Дубайга баралы дедик. Дубайга барсак, биз аябай жаш экенбиз, бизде виза берилбейт экен. Анан бир күнү сурадым. Кыз, анткени дос кызым бар болчу, экөөбүз кетебиз дедим. Анткени өзүм кеткенден корктум, ал да өзү кеткенден коркту. Анан бири-бирибизге көмөк болуп чогуу кетели деди. Анан Египет деген кандай өлкө негизи? Баягы Клеопатра менен пирамидадан башка эчтекени деле билбейт экенбиз да, Египет жөнүндө ал кезде. Анан окусак, ал открытый мусорка деп, ачык мусорка, таксилери кошмар, бунусу мындай, тиндей аябай жаман. Кайтарып байланыштырып интернетте. Анан бирок бир эле ошол жака барса болот экен. Ошол кезде билбейм эмне үчүн Турцияны ойлонгон жоксу, эмне үчүн башканы, бирок баягы Сантаун деген бир кафе бар болчу, библиотека Чернышевканын алдында. Экөөбүз уже айлабыз кетип, монтип бири-бирибизди карап отуруп, Египетке барсак кандай болот? Эмне болгон өлкө деп баягы изилдеп чыктык, жана андайлардын баарын окудук. Анан Египетке бара турган болдук аягында.
Бирок ал кезде прямой рейстер да жок болчу, түз рейстер Москвадан гана болчу. Москвага жетебиз. Болгону $1000, ошону жеткизиш керек, ошону эметиш керек. Кырсың эки кичинекей кыз. Уже ошол жерден баштап сенин зона комфорта деген көптөр айтышат го, зона комфорт деген бул сен жакшы жашап аткан жерден жаманга кетиш эмес, сен жашап аткан көнгөн жашооңун башка жашоого кетишиң да. Анан ошол көпүрөдөн өтүп баратканда баягы ичиңдеги бүт нерселер алмашат да. Мен эч качан акча жөнүндө ойлончу эмесмин. Анан колуңда момча бар, ошондон адам болсоң адам бол, адам болбосоң кайра кел дегенде санап баштайт экенсиң. Ушуга мен барып тиги жака жумушка орношуп, акча таап кайра беришим керек адамдарга деп ошондой эме менен кеткем да. Анан поезд менен барсак мынча экен, самолет менен барсак мынча экен, автобус менен барсак эң арзаны ошол экен. Бирок 3 күндө поезддай болуп эле барып калат экенсиң. Анан эмне автобус менен кеттик. Албетте биз экономия кылабыз деп ошол үнөмдөйбүз. Чагас. Кеттиңер анан. Кеттик. Кетерде да жөн кетип калбай, декабрь. Кышкы баягы курткаларыбызды сатып бир $100 кылып алдык, тияктан кереги тиет. Анан кышкы курткалар жок эле, ушундай. Москвага баратасыңар. Москвага баратабыз, ойлонбоп турубуз да, ушу кыш экенин. Москва эмне экенин деле ошол кезде түшүнбөгөн окшойбуз. Анан баягы 3 күндүк саякатыбыз 10 күнгө айланды. Ал жөнүндө өзүнчө кино тартса болот. Жолдон Автобус сынып калды дегенсиң, автобус сынып калып, жака түнөп. Жолдон баягы автобуска ушундай сонун элестер калганда, автобуста отурабыз, жүрөгүбүз менен толкунданып, биз ошо ойлонгон оюбуз ишке ашып баштады деген өзүңдүн ичиңде ушундай эмоциялар айланып, жыргап атабыз да. Толкунданып. Апамдар болсо ыйлашып атат, жашаңыздар деп баягы коштошуп атабыз. Апам карабайт, ыйлайт, жакшы баргыла ак жол деп иши кылып батасын берип, тегин менен биз болсо жыргап кол булгалап атабыз. Ошол кезде эстесем, баягы жупка бар эле го, жупканы да салып берип койгон апам. Бакуш эненин жүрөгү. Аябай ачка болсоңор ошо жупканы жегиле депчи. Ошого чыдап кой берген, Ооба. Мен да баары эле кылбайм. Мен да кой бербейт болчумчу. Ушундай мен да. Баары бир эме аябай ыраазымын. Эме кишилер экен, Атама аябай ыраазымын. Ошо Күчтүү мага адамдар. ишенип, эми 22 жаштагы жаш кызга ишенип ошентип жиберип койгонуна ыраазымын. Бирок мен антек эмес болчумун. Анткени да, анткени автобуска отурдук дагы, Казакстанга жеткенче эле баягы автобусубуз сынып калды. Ал жакта 3 саат отурдук, автобусто чинтечип баягы. Анан Казакстанга кирип Шымкенттен дагы бузулуп калды 6 саатка. Анан Шымкенттин шамалы, Шымкенттин кышын ошондо билдим. Спортивкачан чыгып баягы даратканага барып келе калайын деп эле чыгып келгенче араң эле монтип жеттик да, баягы морозилкага чыгып киргендей эле болот экенсиң. Же кышкы эчтекебиз жок да. Ал 6 сааттан кийин Карагандага барып, баягы автобусту алмашып, мына эми сонун автобуска отурдук деп Россияга кирип, Башкортостан деген жерге баратканда бизди милиция токтотот. Мигалка менен. Анан алар алыстан автобустун аркасы күйүп баратканын көрүшүп, 5 мүнөт дагы барса жарылып кетмек экен ал автобусубуз. Анан алар токтоткондон кийин де баягы автобус өчтү. Биз Башкортостандабыз. Эшикте -40, -50, свет жок. Каяка барарыңар билбейсиңер. Көчө тала, Кеч кирип калган. милиция токтотуп коюп бизди кетип калды, болду. Кеч түн. Анан эртеси күнү
ушундай немелерибизди кучактап жатыптырбыз, баягы буттарыбыздычы баягы том калбасын деп. Эртең менен турсак буттарыбыз кыймылдабайт. Баягы Биртин автобуста. Сүйлөгөндө ушундай дым чыгат да, жанагы программа кылса деле болот да ушундан. Анан чыгып эми каяктан токтодук, каяктабыз деп баягы изилдөөгө чыктык. Кыргыздар баягы мыктыбыз да. Жактан бияктан бир выход табышыбыз керек да бизчи. Живучийбиз. Анан карасак эле дачный поселоктор деп коет экен го орустар. Ошондой жерге туш келиптирбиз. Кышында ал жакта эл жашабайт экен. Эч ким жок. Анан мындай бир тирүү адам барбы бул жакта деп баягы бирөө бул жакта өстөй кетти, бирөө оң жакта, бирөө сол жакта, бирөөнүн аркы бетинен, бирөөнүн аркы бетинен. Анан эң жакын жерде 2 километрде бир магазин бар экен. Анан бирөөнүн мындай жарым литрлик чайниги бар экен. Ысык бирдеме ичкибиз келип, эми жүргүлө чайникти ысытып келели деп, ал 2 километр барып келгенче ал жылуу болуп калат. Жылымык. Анан ошол жылымык чайды эптеп ичип, ошентип түнү кайра уктайбыз, анткени жаңы автобус күтүп атабыз. Анан түнүндө бизди жанагындай чоң фура коюп кете жаздайт. Анткени элестеткиле фура барат эле, билбейт автобус. Тигинин петардасы да жок экен да. Тиги автобустунчу. Анан чыгып алып жолго от жактык. Биз точно кино тапа тургандай экен да сенин историяңа. Чоң от жактык дагы. Баягы поселок болгондон кийин жерде жыгач-пыгачтардын баарын чогултуп, эптеп, мондай кичинекей необитаемый островдо жашаган программада эле болдук да. От жактык. Анан от жактык лавылдатып баягы. Анан ал жака баягы колдорубузду жылытып эшикке отуруп, очередь менен ушундай болуп, эртеси күнү дагы эле баягы историянан дос кызыма айттым, мен бүгүн душка түшпөсөм уже 7 күн жолдобуз. Элестете бергиле кандай ал-акыбал. Бүгүн душка түшпөсөм, мындай уктабасам болбойт, эртең өлүп калабыз экөөбүз дедим. Жүр акча менен жүр истейли бир отель шаар жака басып баралы, бир 10 километр, 15 километр деп ботус менен иш кылып кеттик. Суук. Анан шаар бар экен, кичинекей село, айыл. Анан ал жака барып бир гостевой домбу же отельби ким билет иш кылып таптык дагы. Ой, ичине кирсең баягы балмуздакты эриткендей эле экөөбүз эрип эле жатып калдык. Анан сууга түшөлү десек бирок ысык суусу жок экен. Анда да амал таап чайникке кайнатып сууну чачпачыбыз жууп, деп эс алып алып, жан кийимдерди кийип алып, автобуска барсак эле баягы автобусубуз жок. Биз болсо кийимдерибиздин баарын ал жака таштап койгонбуз. Анан экөөбүз бири-бирибизди карап, жолду карайбыз, бири-бирибизди. Анда телефон жок болчу да турабыз. Баягы алыстан көрсө баягы буттарыбыз момундай айланып болуш керек, чуркагандачы. Чуркаганда да карга батып, могу жака чейин да кар. Ботус менен эми экөөбүз эмне кылабыз? Бир рюкзак менен калдык. Бүт кийимдер ошол жакта. Анан кечинде монтип жолго келип карасак эле, алыс жактан биздин автобус көрүнөт. Карасак эле МЧС баягы фуралар, элдер от жагып атат жолдон. Алгыла бул элдерди деп чалышыптыр дагы. МЧС келип автобусту обочинага мондай жолдун четине жылдырып кеткенге келиптир да. Жолду тазалап жана от жаккан жерде. Анан элдер суранышыптыр, бул жерге эмес, тиги магазиндин жанына коюп койгулачы, жок дегенде ысык суу ичип турганга депчи. Анан ошентип ал жака жылдырып, эми болду, эч жака кетпейбиз, үшүсөк да өлсөк да ушул жерде турабыз деп ошол жакта калсак, эртеси күнү автобусубуз келет. Жаңы автобус. Жаңы автобус. Мен деле өзүм автобуска жаңы автобуска чыккам. Жаңы автобус биз үчүн келмек болчу, бирок тилекке каршы баягы ал кезде баары акча деген кездер окшойт да.
автобус толу эл. Анан биз эңки остановка чейин барганда эле 1800 километр монтип бардык автобуста. 1800 километр это элестеткиле. Уктабай. Отуруп уктайсың, жерге уктайсың. Ошо жеттиңер э? Жеттик. 3 күн дегенде анан 10 күнгө айланды ошол 3 күндүк саякатыбыз. Москвадан акчамды уурдап кетти деп айттыңар беле? Жок, Москвадан деген мен биринчи жолу чыгып атам да ишке. Биринчи жол. Чыгып экөөбүз ак кичинекей куртка, джинсыбыз бар экен, анан окшош да кийинип алыптырбыз. Алыстан көрсөң эле көрүнөт экенбиз да. Мен андай неме экенин билбептермин да. Милиция келип неметти, токтотту дагы. Жанымда дос кызым Россияда жүрүп калган экен. Качтык деди. Жок, каяка качмай элек, азыр биз баарын айтып беребиз, МЧС мындай болду деп мен багып. Ушундай наивный экенмин, ушундай вообще кичинекей эле бала экенбиз да ошол кездечи. Анан баягылар айтты: "Мы вас в обезьянник посадим, и там будете разбираться. МЧС, не МЧС" деп койду. Мен андай доо. Ушундай да болобу? Бир шок, мандраж. Отурусуп койду. Жок. Баягы акча сурашты. Анан жанымдагы кызым айтты: "Буларга бербесе болбойт" деп. Мен андай деп билбейт экенмин да. Мен вообще элге акча берип көргөн эмесмин дагы да. Да, өзүң акча, конечно. Анан ал алып келди да берди дагы. Баягы кайра офиске кирдик, таксини чакырып посольствого кеттик. Посольствого атам айтканда ошол жерде аябай кыйналгандарга посольстводон, биздин элчиликтен $10 ошол арзаныраак бир комната берилет деген да. Барсак эле бир эжешкабыз отурат. "Девушки, какие $10?" деп койду. Анан биз болсо эми жаш экенбиз ошол кезде. Анан кызым, сен биякта отуруп тур, я разберусь дедим. Ошол кезде эле ораторский эмелерим бар окшойт да. Сүйлөгөндө, убеждать эткенде. Анан баягы окуябызды айтып бердим, болгондой. Деп эжетим эле платочкасын алып алып ушинтип укту да. Ал кезде ар бир эмоциябызды ыйлай тургандай эле болгон да. Кошуп айтып берсем эми ыйлап, вообще көзү кызарып, мен мейлем кыздар, мен мындай историяны вообще укпаптырмын. Силерге арзаныраак номер берейин, $10 эмес, эми бирок арзаныраак деп. Ошондо Египетке барган күндү күтүп аттыңарбы кандай? Жок, биз виза кылганга келдик да. Москвадан виза кылып Египетке учуп атсыз. Анан номерди берип, эртең менен уктап, эс алып, тишибизди жууп атсак эле бирөө такылдатып атат эле. Азыр эшикти сындырып салса төлөгүлө деп айтат. Давай ачалы ким деп эле ачсак эле биздин бир бала чоң мындай Макдональдска толтуруп демеле тамак алып келиптир. Кыздар, ак жол, каякта жүрсөңөр да аман, эсен жүргүлө деп. Бейтаныш. Ошол балага мен мертебе ыраазымын. Атын да сурап аптырмын, ким экенин деле билбейт экенмин. Анан ошол балага ар бир мындай Куран эме окулганда Алла Таала ыраазы болсун деп жүрөм. Жолдо ушундай көп адамдар жолугат да. Жүрүп коет да Алла Таала өзү эле. Өзү эле. Рызкын алар аркылуу, ооба. Анан ошентип эле баягы ушундай ачыкка экенбиз. Мен үчүн эң даамдуу тамак ошол күн болду да. Анан аны жеп алып жүрөм, визага кеттик деп визага эчтеме ачсак эле выборлор күн экен. Милиция деген шундук. Мен милициядан ушундай коркуп калыптырмын. Мен көрүп чөпүм, мен могу жака чыкканда эле мен билдирем дедим. Мен экөөбүз да кайра карбайт. Өзүң барып кел, мен өзүм бүтүр дедим, потому что мен көзүм эле көрүнүп коет алаңдап эле. Мен антип эмете албайм деп өзүм жиберип койдум.
визага тапшырды, визаны алдык. Биздин кыргыз байкебиз ошол кезде таксист экен, ошол алып барып ошол алып келип жүрдү. Анан эртеси күнү визаны алганда агентствого барып, визаны берип, баягы пакетти сатып алабыз дагы. Каяка барасыңар деди. Египет деген чоң экен да. Анан минтип туруп каяка барабыз, кана көрөлүчү деп. Ушинтип ойдоройт эткенбиз. Жаштык мастык деген ошол да. Жаштык мастык. Ошол кезде Асуанга кетип ой боже. Карасак эле Шарм-эль-Шейх Хургаданын ортосуна түшүп турат, баягы палец. Хургада, Шарм-эль-Шейх. Шарм-эль-Шейх жакшы болот экен, Жур Шарм-эль-Шейхке деп. Шарм-эль-Шейхке кеттик. Жакшы. Сирия жакшы болот экен, Афганистан жакшы болот экен деп. Ошондой наивный экенбиз ошол кездечи. Кеттиңер анан. Кеттик, анан информация жок да ал кезде. Баягы азыр Кандай ой менен бараттыңар эле? жумуштап иштегенге. Жумуш иштеп. Анан алдык дагы аэропортко келгенде паспортубузду алып беришпейт. Ошол жерде өтпөсөк, баягы ушунча кыйналганыбыз бекер болуп калмак да. Жарым саат калды учканга. Анан ал жерден мен турдум дагы, баягы по какому праву вы держите наши паспорта? Немедленно объяснитесь десек, алар унутуп коюштур биздин паспорт. Ал тигине турат, ал бергиле деп. Эшик моңдуп жабылган жатат, биз подождите, токтогула деп кирип баратабыз. Самолеттин эшигин жапышкан жатат, токтогула деп кирип. Анан ушундай өшкүрүп деметип чарчап монтип отурдук, жүрөгүбүз лакылдап атат. Анан мен Египетке комоюнча мен ишенбейм дедим, экөөбүз Египетке кеткенибизге. Анан Египетке кондук, жок, Египетке приближаемся деп, жакындадык деп баягы айтышат. Анан карасак эле, ушундай көздөргө карасак эле баягы күлгөнүбүз. Чөл да. Анан биринчи ой, эмне каяка келип калдык депчи. Экөөбүз бири-бирибизди карап эле, сөзү жок эле уже түшүнөбүз да бири-бирибизди. Экөөңөр бир Мальдивага түшөм деп ойлогонсуңар. Ооба, сүрөттөрдү көрүп алыпчы. Анан түштүк. Бедуиндер биздин багаждарды талашышат, багаждарды сага эмес, автобуста да таштаган эмеспиз деп. Багаждарды ушундай эмекенбиз. Көзүбүздү көтөрүп алып эле, баледей автобусубузга барып түшүп эле келсек, 5 жылдыздуу отель. Номерибизден чыксак эле, вот Дарья, деңиз, и биз да. Дарья, биз. Анан экөөбүз отурдук ошол жерде, бири-бирибиз менен сүйлөшкөн жокпуз, бир 3-4 саат жөн эле ошентип отурдук. Чынбы бул, же бул эмне деп, же уктап атамбы? Биз уктаган жокпуз, бул чын деп бири-бирибизди сурап коебуз. Ооба, чын деп ушундай. Анан деп эртең туруп, турсак эле балдар келишти, комнатаны жыйнайбыз деп. Апей, булар эркек балдар го. Мейли көрөлүчү дагы деп. Анан бүт бардык жакты карасак, эркек балдар да. Ооба, Египетте көбүнчө эркек балдар. Бүт эркектер. Ал кезде жалаң эркек балдар. Азыр еще кыздар кошуп калышты. Ресепшнде. Ооба, мурун жок болчу. Анан эмне кылабыз? Биз каякта иштейбиз? Үй жыйнаганы дагы эркек, магазинде турган эркек, ресепшнде эркектер, официанттар эркектер, бүт эркектер. Анан бир орус кызды көрүп калдык. Бул жакта кыздардын баары каякта депчи. Алар аниматор болуп иштешет, кээде ресепшнде иштеп калат, кээде мындай дешти. Жумуш иштешибиз керек экен деп монтип отурсак, бир адамдар менен таанышып калдык. Алар рекрутинговая компания, жана жумушка орноштурган компаниянын адамдары экен да. Анан ошондо деле жаш экенбиз, Айнура. Алар алып барып бизди сатып салса деле, биз
ойлогон жоксуң. Ойлогон жокпуз андай вообще болуу болбой ушундай мындай без подготовки чыгып турабыз да. Канча деген кыздар ошентип чыгып жоголуп кетип атышпайбы? Жоголуп Чын эле жана кетишет. сексуальный рабствого түшүп, силерге просто повезло. Аябай повезло да. Алар Дагы айткан машинасы сөзүң менен бар экен. бир отельге алып барышты дагы. Ал жактан интервьюдан мен биринчи интервьюдан өтүп эле чоң Интерконтиненталь деген отелдин ресторан барларынын администратору болуп эле отуруп калдым. Англисче. Анан отурдум, администратор эмне кылат? Аны деле билбейм да. Иштеген эмесмин эч качан. Баягы Жайкада, жок, Жайка эмес, медобразование, медтуризмде стажировка эле болду. Иштин негизи болду. Анан үйрөндүм. 3 айда уже бүт баарын билип, эметип, анан уже тажап калдым ал жумушта. Анткени мага арабтар менен сүйлөшкөн көп жаккан эмес да. Мага мындай туристтер менен сүйлөшүп, ушундай иштеген кыздарды көрүп, мен ошентип иштейм дедим дагы. Жумушумду өзгөртүп, баягы мен guest relation кылып отургузуп койду дагы 5 жылдыздуу отельге. Guest relation деген сөзмө сөз которгондо отношения с гостями деген. Баягы коноктор менен мамиле. Гостевой менеджер. Гостевой менеджер сыяктуу. Анан ал жакта мен биринчи guest relation ким дагы. Анан жумушту өзүм ойлоп табышым керек экен. Эмне кылам? Guest relation деген эмне кылат? Анан мага мындай бир 2 метр, 1,5 метрлик стол, өзүмө стул, астыма 2 стул берип коюшту, ручка барак. Иште. Мындай өтөт элдер. Good morning. Мындай өтөт элдер. Guten Abend. Мындай өтөт. Добрый вечер. Насылсыңыз? Коничева. Деп эле ушинтип отурдум да, баягы попугайды отургузуп койгондой болупчу 2 жума. Анан мен ойлодум баягы. Ой дедиң. Кыргыздар баары бир ушундай неме болот экенбиз. Мен мынтип дагы 2 жума отурсам, мен бул жумуштан ыргыйм дедим. Өзүмө бир ментор керек дедим. Анан отуруп, бүт баардыгын бир сыйра сканерден өткөздүм дагы. Эң жакканы генеральный директор болду. Биринчи адам отелде. Анан ага барып, мага ментор болду деп айта албайм да. Көрөйүнчү дей, генеральный директор эмне кылат? Өзү Голландиядан келген адам болчу. Аялы китаянка, малайзийка. Анан мен 9-да баштачым, эртеси күнү 8:30 келсем деле отурат уже отелде. Эртеси күнү 8-де келдим, дагы деле бар. Дагы 7:30 келдим, дагы деле бар. Канчада келип болду экен? 7-де келдим, 6:30 келдим, бир жума аркасынан кайтарып жүрдүм ошентип. Анан 6-да келсем жок экен. Мейли эми күтөйүн дедим. Канчада келет болду экен десем, 6:30 келдим. 2 колгапты кийди резиновый. Анан бир салофан пакет, ручка, кичинекей блокнот. Дагы бүт отель кыдырып чыкты. Генеральный директор. Мусорлорду чогултуп, бирдеме деп жазып атат, анан мен тийип жанына барып карасам, ал жактан суу агып атыптыр. Ушуну жазган го дедим. Дагы бирдемени жазып атат. Эмнени карады болду экен деп. Анан ал караган турган жерлердин баарын карап чыгам да, эмнени карады болду экен деп. Анан карасам, пляжга барып, пляждагы бүт адамдар менен сүйлөшүп аягына чейин ошентип саат 8:30 ошол кругту бүтөт экен да ал. Ошон үчүн ал ар бир келген сайын ошол жакта жүрүптүр. Эртеси контролдоп карап, эмнеси бузулду, элдер кандай өздөрүн кандай сезип атат. Эртеси күнү мен 6-да келем. Перчаткаларды кийип алып, пакетти көтөрүп алып, блокнот, ручканы алып, ал кылган мен кылам. Пляжга барам дагы, элдер менен сүйлөшүп, пляждын башына жетип калгам. Анан ал келип
кандайсыңар, жакшысыңарбы деп баягы күндөгүдөй эле сурайт да. Жакшы, уже тиги кызга айтып койдук дейт. Кайсы кыз? Тегине деп мени. Мен боковой зрениемен көрүп атам, азыр өлдүм дедим. Мен эмне дейт болду экен деп билбейм да. Сама инициативаны кылып туруп ошентип турам. Жүрөгүм лакылдап атат, тигилер менен сүйлөшүп атам, боковой зрение аны көрүп атам, биякта ойлор кетип атат, бүт в один момент. Анан эртеси күнү ал 5:30 келиптир. Мен аркаман монтип карап жүргөндө бул эмне кылат болду экен деп. Мен ошол күнү эле бул мусор бул жактан табылды, тигил жерде мындай экен, бул жерде мындай экен деп репортту жазып туруп, бул көз мынтип айтты, тигил көз тигинтип айтты, мынтип деп туруп, тигиге баракка жазып берип коем. Ал мен мынтип карап туруп, же жакшы көргөнүн билбейсиң, же жаман көргөнүн билбейсиң да. Кетип калат. Эмоциясы түшүнүксүз. Сүйлөбөйт. Рахмат деп да айтпайт, неме деп да айтпайт, сүйлөбөйт. Анан эртеси күнү ал менин аркаман келип, 2 жума аркаман немеп жүрдү, карап жүрдү. Мен карамаксам, билмексем болуп коюп эле жүрө бердим. Кылып аттыңар өзүңүз. Кылып аттым өзүм жашым. Анан апгрейд кылып салдым бир паста. Кантип? Компьютерге бүт баары печатать этип, ал келгенче саат 8:30 репортту даярдап, мына келип берип, ал вообще шок. Кыргыздар шымдык экен деп ойлоду го. Бир айдан кийин зарплатамды 2 эсе көбөйттү. Guest relation директор кылып койду. Анан бүт директорлорго, чоң иштеген директорлорго айттым. Мына могу кыздан үйрөнгүлө кантип иштешти деп. Мен 22-демин ошондо. Болбосо отурсаң отура бермексиң, отурабы? Ооба. Попугайдай болуп. Төлөп атат. Ооба. Мына эмдер мотивация деп атасыңар, мотивацияны мисалы Лиза эми кайсыдан алды? Өзүнөн эле алды. Өзүнөн ар бир немеде мен бере турган эң негизги маанилүү нерсе бул мындай жашоо деген сага өзү эле берет да бүт баардыгын. Любой возможности берет. Ошол нерселерди силер көрүшүңөр керек да. Анткени мен аны кыла албайм, мен аны немете албайм, колуман келбейт деп отурсаң, колуңан келбейт, коркосуң. Сен коркуу сезимиң бул сенин эң негизги мотивацияң. Коркуп атасыңбы? Ошону кылам де да. Жеңишиң керек. Анткени ошону жеңгенде вау дейсиң да. Дофамин чыгат. Анан ошондо өзүңө өзүң ишеним ошондон пайда болот. Мына 2 суроого жооп таптык. Мага көп айымдар мынтип жазат да. Силерге жеңил. Ой, силерге, конечно, ой, мен сенин ордуңда вот бизди түшүнсөң, сен бизди түшүнбөйсүң. Мен мына айылда отурам, же балдарым кичинекей, же мени эч ким карабайт, сүйбөйт, кылбайт, бияктан кайненем, бияктан жашоом деп. Мына эң күчтүү мотивация, эч нерсеси жок чыккан кичинекей кыздар деди Египетке чейин барып, ушундай өзүн көрсөтүп, өзүнө бир максат коюп, ушундай нерсеге жетсе болот экен деп далилдеди да. Экинчи нерсе бул жаңы эле айткандай эле мен өзүмө кантип ишене алам деп көп сурайт да бизден. Өзүмө болгон ишенимди кантип көтөрөм? Мен самооценкам аябай төмөн деп. Анан курстарга барат. Самооценка. Каяктан чыгат өзүнө болгон ишеним? Мына Лиза айымдын өзүнүн жашоосунда болгон мисалы бир нерсени, корккон нерсеңди жасасаң, турабы? Өзүңдү бир жолу жеңсең, өздүк баң мындай көтөрүлөт. Ооба. 2 жолу жеңсең, дагы көтөрүлөт. 3-чү жолу жеңсең, дагы. Эң туура. Турабы? Эң туура. Менден көптөр ойлошот да баягы. Эмне мунун жашоосу жыргал, Италияда, виллада деп. Миланда жашайт. Мен эң жакын адамдарым гана билишет да бул путьту. Это сенин каналыңда, Нура, бул биринчи жолу мен публикага айтып атам да. Анткени элим баары ойлошот, мен жөн эле монтип эле
баягы асмандан түшүп калган адамдаймын да. Биринчи жолу ушул окуяны Миландын жанында, Швейцарияга жакын сонун жер бар, ошол жерде Италиянын Лиза Нукмуш үйү бар, аябай сонун. Ошол жерден биринчи жолу эртең Лиза завтрак кылып атканда уккам да, оозум ачылып, көзүмдөн мындай чыгып кетип чыктап, буну сөзсүз түрдө биздин айымдарга айтып бериш керек экен. Буну сөзсүз түрдө ар бир өзүн аяп, колуман келбейт, мен эч ким эмесмин деп өзүнө ишенбеген ар бир кыргыздын айымы угуп, өзүнө бир дем күч алыш керек деп ойлогом да. Мына бүгүн Кутайдын куттуу күнү, ушул ишке ашып отурат. Анан эмне болду? Ушу сонун болду. Кыскача айтканда, ушул нерсе мени абдан көтөрдү да. Ушул кылган нерселер бүт бардыгы туура болду да. Анан Өзүңө ишенип баштадым. Өзүмө аябай ишенип баштадым. Значит, мен эң негизгиси жанымдагы момундай волналар кетет да. Ар бир волна өзүнчө бир жолго салат. Ошол жолду кайсы жолун тандасам деп калдым да. Анткени жашоодо деген ошондой жолдор абдан көп болот. Бирок ал сенден гана зависит этет да. Эгерде сен ошол жолго барам, ошону кылам десең, Алла Таала да ошону визуализация кылып, оюң баарын ошака, энергияң баарын ошака берсең. Ооба. Анан бир нерсени аягына чейин жеткизгенди прям үйрөнүш керек. Бир нерсени баштадыңбы, ошону аягына чейин жеткиз. Аягына чейин жеткизе албаганга баягы бир немең келсе, анда бул сеники эмес. Аягына чейин жеткизе турган нерсени тандап туруп, ошону жеткизип, анан бунун да убактысы келет, анан ошону анда жеткизесиң. Мен ошентип иштеп отуруп, 3 жылдын ичинде директор болуп калдым. Бирок guest relation эмес, 4 отделдин 40 адам кол астымда. Бюджетти 200%ке көбөйттүм. 8-9 повышение кылдым. Мага ишенген, көрөбүз эмне болот деген адамдар бар болчу, против адамдар бар болчу. Анан аягында кетип атканда мен аны атайын кылган болчумун. Анткени деген мен билчүмүн 6 айдан кийин мен Италияга кетем. Бирок кетеринен мурун мен бир ошол жакшы көргөн адамдарыма бир жакшы нерсени кылып коеюн деп, ошол директорлукты алып, жакшы результат өзүм үчүн 200% чыгарып, тиги балдар, кыздар үчүн чыгарып, алардын повышениясын берип, анан мынакей колуңардан келет, көрдүңөрбү деп туруп айтканда, баягы отелдин владелици ошондо мага айткан, мен төлөбөйм аларга процентти депчи. Сиз төлөйсүз деп туруп төлөттүрүп алгам. Анткени сиз деген айткансыз, бул результатка жет деп. Мен ошого жеттим, бирок азыр айткан сөзүңүздү кайра мен кабыл албайм. Анткени ошол 40 адам эртең сизге ошол бюджетти эч качан жасап бербейт. Эгерде бүгүн ошондой нерсе кылсаңыз деп туруп, сөзүңүзгө туура. Миллиардер, момундай адам болчу, турду сөзүнө. Анан любыми способами бул кызды алып калгыла деди тегич владелец. Анан бул жагында голландец генеральный директор, бул жагында итальянец отельный директор. Лез, зачем тебе ехать? Эмне кыласың Италиян? Итальянецтер жаман адамдар деп бул итальянец айтып. Сиз өзүңүз итальянец го деп атпаймынбы? Ошо да мени укту атпайбы? Анан бул болсо көрдү, мен аябай решительный болчумун. Эгерде айттымбы, кылам. Бул айтты, буга бесполезно азыр айтканда. Эгерде 6 айдын ичинде сен Италиядан өзүңдү жаман сезсең, сен местан күтөт, каалаган зарплатаңды төлөйбүз. Кел деди. Эгерде жакшы бактылуу жашап кетсең, жакшы бактылуу жаша деп жиберди. Италияга туруп эле кетем деп калдым же? Жок. Же бир эме болду. Ошого баратам. 3 жыл мурун баягы өзүм
күйөөм менен таанышкан болчумун. Анан Ну, ал доктор, коллега, врач, эндокринолог. Өзү итальянец. Өзү итальянец. Фабио, жанагы Коломбо, инспектор Коломбо. Фабио Коломбо. Жашнакайда күйөөсү. Аны менен 3 жыл сүйлөшөбүз. Баягы отелде. Анан Кыргызстанга келген сайын, ай, качан күйөөгө тиесиң деген сөз мени ушундай жаман кылчу. Канча чыгып калгансың? 27-28. Как раз бүт туугандардын баары такалап баштаган кезде. Такалап Кыргызстанга келгенде мен эч кимге айтышпай эстедим, мен Кыргызстанданмын. Анткени биринчи вопростон коркчумун да. Сен качан күйөөгө чоң турмушка чыгасың дегенде. Мен эч кимге мешать эткен жокмун. Тиякта жашап атам, акчалай жардам берем. Менден эч кандай неме зыян жок. Только пайда. Мен жөн койгулачы, пожалуйста, десең да болбойт. Ай, чыгыш керек, ай, минчиш керек, ай, тыйынчык. Бирок ошол туура экен. Ошондо беришти. Ошондо эгерде ошентишпесе, мен жүрө бермек деле болушум керек да. Анан Фабиого айттым, алтыным, болду эми. 3 жыл сүйлөштүк. Же нары же бери бололу. Потому что менин убактым жок сага монтип тратить эткенге дедим. Анткени вообще без проблем деп үйлөнөлү деди. Үйлөндүк. Анан Кыргызстанга келип мен документтерди жасап калышым керек болчу, жанагы генеральный директор менен болгондон кийин. Анан документтерди жазадым. Мен жөн отура албайт экенмин да. 6 ай күтүш керек экен. 6 ай кантип күтөм? Койчу бир жумушка иштеп турайынчы. Жактан. Жөн эле. Просто для общения. Анан объявленияларды карасам, туризм менеджер дейм. Вот туризм менеджер. Чалып эле саламатсыздарбы, эртең интервьюга келсем болобу? Качан деп да сурап, эртең келем десем, келгиле деди. Анан барып эле так, зарплата канча, кандай та бүт баарын сурап туруп, анан жок, качан баштайын жумушту? Мен макулмун. Баштай берейин, качан баштайын десем. Кече дешти алар, оздорду ачып эле калышты. Кыргызстанда деген мындай кыз жок баштайт. Кече деди, анан баштап бул жакта бир 5-6 ай ошол компанияда иштеп жүрдүм. Ал жактагы командада сон болду. Как раз кече жолугушкан кыздар менен 15 жыл болуптур биздин достугубузга. Ошентип. Анан Италияга барып, свадьба болду? Италияга бардык, бирок свадьба болду, бирок белое платье не захотела. Эметким келген жок. Негизи итальянецтер кандай адамдар экен? Мына уже канча жылдан бери Италиядасыңар? Кандай адамдар? Кыргыздарга окшош экенби? Аябай окшош. Окшош деп, э? Аябай окшош. Биринчиден Италия 3кө бөлүнөт. Түндүк, центр, түштүк болуп. Түштүктөгүлөр аябай громкий болушат, катуу сүйлөшүшөт. Баягы этажкадан этажкага бири-бирин ай кандай, я жакшы. Тигини уктуңбу, мындай болуптур. Кече футбол тигиндей болуптур. Силер сүйлөбөгүлө. Ментпегиле, нам мешайте деп бирөө чыгат. Ооба, сен эмне кыйкырып атсың? Ушундай да. Темпераменту десеңер, темпераментный. Южное солнце дает такой темперамент. Биздин деле түштүк ошол. Темпераментный. Бирок центрдагылар түштүк менен түндүктөн да бар да. Аралашма, биздикиндей эле. Бирок северяниндер бир аз сноб деп коюшат да. Биздикиндей эле биз да. Сноб деп коюшат. Анан алар болсо баягы эмнесинен билинет. Алар сноб, мага да аябай сноб көрүшкөн да, көрүнүшкөн. Мен севердин, түндүктүн түндүгүндө жашайм да еще. Анан аябай сноб көрүнүшөт, бирок эгерде сени кабыл алса адамдай болуп, жакын жол өтүшпөйт турбайбы? Жакын жол өтүшпөйт. Эгерде кабыл алса, алар жакын дос болот, кан дос болот да. Киргизет, жүрөгүнө киргизет, жашоосуна киргизет. Мындай алдап койбойт, ушундай да, тынч, мындай таза адамдар.
А бирок ага жетиш керек да, түшүнүш үчүн. Оңой менен өзүнө жакын жолотпойт. Мен аябай боюн көтөргөн адамдар экен деп мындай биринчи барганым Италия жаккан жок. Анан ойлодум, мен эми өзүм лингвист, 8 тилде сүйлөчүмүн ал кезде. 8 тил. Кайсы тилдер? Кыргыз, орус, түрк, английский, японский, бираз китайский, арабский, русский. 8 болду. Анан Италияга барып эле баягы тилиңди кесип койгондой эле болот экен. Англисче сүйлөсөм, билсе дагы жооп бербейт да. Ал кезде 2010 башкача болчу да, еще башкачараак. Анан аягында кой мен тил үйрөнбөсөм болбойт. Анткени мен өзүм лингвист болуп, аны эң жакшы түшүнөм да. Силер кайсы жакка барбасаңар, эң биринчи нерсе тил үйрөнгүлө. Ошондо анан жашоону жакшы жакка же жаман жакка өзүңөр буусаңар болот. Эгерде тилди билбесеңер, жолго салынасыңар, ошол бойдон эле кете бересиңер. Анан тилди күнүгө 5 саат окуп, 5 ай окудум. Ал жака барып алып дагы бир эң жакшы отельди тандадым. Саламатсыздарбы, мен ушундай интервьюга келейин дегем деп интервьюга бардым. Мен итальянча сүйлөгөндү билбейм, бирок үйрөнөм. Февралда жумуш башталабы, ошого чейин үйрөнөм деп өзүмө цель койдум. Деп директорго да айттым. Отель боюнча мени эчтекени үйрөткөнгө кереги жок. Мен баарын билем. Уже опыт 7 лет. Десем, мейли, иштеп көр деди. Иштеп көрдүм, аябай кыйналдым. Итальянецтердин оозун карап турасың да, монтепчи. Жай сүйлөчү деп. Азыр муну айтты деп оюңда которосуң, анан жоопту бергенче эле алар башканы сүйлөп кетишет да. Анан аягында сүйлөшпөй коюшат. Сен эчтеке деп сүйлөп жооп бербейт экенсиң депчи. Анан ошентип отуруп 2 жылда жакшы үйрөндүм десе болот да. Бирок баягы үйрөндүм. Мен кыргызча тилде эле, англисче тилде эле сүйлөй бердим да. Buongiorno, come stai? Деп. Итальянецтер менен андай болбойт. Итальянецтердин тили музыкалдуу да. Мен азыр монтип колду кыймылдатып атканым деле бул итальянский неме да, баягы. Мынтип чоюп сүйлөйсүңөр го, ырдап. Ооба. Сүйлөп койсоңор. Сонун баары ырдап аткандай көрүнөт да Италиядачы. Баягы өз итальянецтер менен сүйлөшүп атканда Ciao, come stai? Tutto bene? Sì, ma amore mio. Ушинтип сүйлөшүшөт да. Мен болсо Ciao, come stai, amore mio десем, жанында эмне көп кеткенби деп. Жок. Эми интересно да, мындай эмоция жок да. Аларга эмоция керек, эмоцияны алыш керек. Мен барганда тияка итальянка болуп калам, бияка келгенде кыргыз болуп калам. Бияктан сүйлөсөм түшүнбөйт болуш керек, Анан бул жака келгенде, апам айтат, колуңду минтпей эле сүйлөсөң депчи. Кыркырба, акырын эле сүйлөсөң. Акырын сүйлө. Кыркырба. Антип күлбө. Минтпе антип деп. Жок, наоборот, кийим жөнүндө кийинип барсаң, ал дагы кейпиң эмне дейт. Бизде минтип кийинбейт. Кыргыздар ухоженный болуп жүрүшөт. Анан Италиядан келип алып сен ушинтип кийинип аласыңбы деп урушат. Баса бир суроо бар да. Европада бүт баары эле баягы бир блогерша айым да барып келди. Ой, ошо Европаны турасаңар болобу, биякта баары тим эле кебетесин аябай карашат, тим эле аябай мындай кандай айтсам, табият берген биздин келбетибиз менен жашабайлыбы, өтө эле тим эле зацикленный депчи. Мага баягы да бирөө комментарий жазды. Европада өзүн эч мындай карашпайт адамдар. Жасалма эмес, бияктагыдай болгон натураль, болгондой жүрүшөт, натуральный жүрүшөт депчи. Ошол тууралуу айтып бересиңерби? Мен мисалы ар кандай өлкөнү көрдүм, анан ошол эле Италия дагы бөлүнөт экен, Кээ бир жерден карасаң тим эле укмуш
акыркы тренд менен кийинген, өзүн караган адамдар кээ бирде карасаң чынында боенбогон. Эми мындай да, көчөдө баратып 60+ аялдарды карасаңыз, вот ошондой аялдарды карап көрсөңөр, кышында, жазында, жайында, көзүндө бренд именно Made in Italy, Gucci, Prada эле эмес да, Made in Italy деген ремесленник дегенди эмне деп коет? Handmade Ремесленник жасаган кийимдерди кийишет да. Ал кийимди бир сатып аласың, 20 жыл кийесиң да. Анан ошондой аялдардын кийимдерин карасаңар, ани макияж, чачы ухоженный, ошондой өздөрүн монтип түз алып жүрүшөт. Басканда дагы, өзүн алып жүргөндө, сүйлөгөндө, анан көптөр мага айтышат, сен итальянка эле болуп калыптырсың сүйлөгөнүң. Үйрөнөсүң да ошолордончу. Анткени деген алардан кийимди монтип жараштырып ушундай сонун кылып кийишип алат да. Бирок с классом. Вульгарно эмес, класс, мындай элегантный болуп кийинишет да. Анан алардын дресс-коддору бар да. Например, мен айтпайм, карашат деп, дресс-код менен жүрүшөт. Эгерде спортивный нерсе болсо, анда спортивный кийинишет. Вечерняя барган галабы, коктейлби, кандай жака баратышат, ошого жараша кийинишет. Прогулкага баратат, ошого жараша кийинишет. Алар биз деген күндүз деле, түнү деле, бүт деле галага барганда кийип жүрөбүз го. Ал жакта андай жок. Ал жакта бүт бардыгы в тему кийинишет. Эгерде спортивный жерге галага окшоп кийинип алсаң, сени жаман карашат да. Эмне болуп кийинип алган, аны вообще билебейм, мындай кийингенди деп ушундай айтышат да. Ошон үчүн по тематике кийинишет. Бирок жаштар бир аз калышат да по уходу. Көп карашпайт. Баягы болот, көп эле болот, бирок например, волна болуп кетти да. 25 жаштарга чейинкилер азыраак. Азыркы поколение баягы 14төн ашып, алар наоборот кайра да. Бул не оценить менен сыворотка, бул эме менен деп, буга TikTok жана башка соцтар кыздар уже кирпиктерди эметишип, алыс барбай эле менин кызым деле өз кирпик койбойт, анткени өзүнүн кирпиги uzun. Итальянский кирпик. Ооба, бирок баягы боюнгонду менден жакшы билет, ар бир фирманы билет, ушундай да. Уже азыркы молодежь, азыркы жаштар наоборот аябай ошонун баарын баштайт. Негизи итальянкалар косметиканы колдонобу, сулуулукка кайтсак? Көп колдонобу? Косметиканы анча көп эмес, бирок уходовая косметика. Баягы сен мага подарок этпедиңби? Ошондой Айнура Сагынбаева биздин косметолог ушундай немелерди, кремдерди, эмелерди жасайт деп баягы ар бирине берип обязательно ошону расстаивай. Ооба, аябай сонун болду. Бүт бардыгы айтышты, жазышты дагы. Жазышты, грация деп менин инстаграмыма ошол жактан берген итальянкалар жазып атышпайбы? Ооба. Анан великолепная маска деп. Ооба. Хотя баягы кыргыздардын, европейцтердин тип кожа башкача да, бирок ошого карабастан аларга да жакты. Алар анткени пигментацияга көп көңүл бурушпайт да, а бул жакта көп көңүл бурулат. Поэтому удивительно, да? Маска бул аябай универсалдуу продукт. Мен именно ошо масканы алып баргам да. И ошо маска негизи итальянецтер, мен таң калдым да, итальянка бүт брендтин баары Миланда.
ооба бүт каалаган алса болот. Биздин масканы жактырып кантип алдырсам болот деп баса ошол айымга берип жүрөйүнчү мен. Хорошо. Мария. Мария. Лично ей хочу передать. Аябай кубангам да. Марияга салам айтып коелу. Марияга салам айтып кой, Италияда бизди көрүп атса да. Лиза бир жакшы кеңештерди берип кетеличи. Аябай кызыктуу интервью болуп атат. Дагы биздин айымдарга мындай көбүрөөк мотивейшн керек болот да. Күчтүү аял болуу деген бул эмне? Күчтүү аял болуу деген жашооңду колго алуу. Анализ. Мындай мен ушундай состоянияда мага берген совет баягы извне караш керек да, үстүнөн өзүңдүн жашооңду, ошол жашоонун ичине кирип алып карабай, үстүнөн карашың керек да. Үстүнөн кароо деген эмне? Жазыш керек. Менин жашоом мындай, эмне жагат, эмне жакпайт, кандай жашоону каалайм, аны кантип кылам. Ошондо көптөр түшүнбөйт да. Ошондой анализ эле кылыш керек. Анан силерге бир нерсе айтайын. Баягы «Война и мир» бар го Толстойдун. Ошону ким окуган болсо эгерде, Балконский деген князьдин бир привычкасы бар болчу. Жылына өзү үчүн 3 күн берчи. Ошол 3 күндө аны эч ким тийчи эмес, келчи эмес, чалчы эмес, жазчы эмес. Ошол 3 күндө ал бир күнү мен эмне кылышым керек болчу. Ошону эмне кылынды, эмне кылып жатам, эмне кылам деп өзүнө вывод жазчу экен. Элестеткиле, орус дворяндар 1800-жылкыдан баштап, может андан мурун деле азыркы биз айтып аткан нерсени кылышчы. Ошону эмне үчүн окуш керек деп айтат. Жанагындай курстар деле эмес, психолог, курс, коуч кереги жок. Мода болуп кетти. Окугула. Просто китепти алып окугула. Айнуранын сонун китеби бар. Киясакинин сонун китептери бар. Роберт, жанагы ким эле, Роберт толтура, Брейн Трейси, Тони Роббинс, ким гана жок. Анан өзүңөргө ошол китептерден жөн эле окубай жазыш керек. Китепти окуу деген жөн эле окуп чыгыш эмес да. Китепти окуу деген өзүңө сиңирүү. Ошол нерсени кылышса, ал намного пайдалуу болот да. Эгерде силер «Война и мирди» окуган болсоңор, мен ошону аябай таң калдым да, Айнур. Мага ошол абдан чоң касиет берди. Именно ошол китеп, Именно ошол китеп. Ал абдан кыйын китеп да. Бирок мен ошону мындай дворянство эмне экенин ошондо түшүндүм да. Элестеткиле. Ак сөөктүк. 1800-жылында алар ошондой, азыркы биз кылып атканды алар ошондо кылышчу. Анан алар жакшы жашаганда биз жакшы жашайбыз. Бизге азыр дагы жакшы келип атат, бирок азыр деген инфо-цыганство көп да. Ошон үчүн өзүңөрдү ошондой инфо-цыганстводан защита кылышыңар керек да. Вот ментор деген керек, обязательно керек. Ментор бул насаатчы. Устаз деп койсоңор болот, бирок туура насаатчы, туура устаз таңдашыңар керек да. Биздин айымдар мындай түшүнбөйт да. Эмне түшүнбөйт? Акча жасаган адамды түшүнбөйт. Же болбосо чыныгы билими бар, илими бар, чыныгы ошо билим жолунда турган адамдын айырмасын түшүнбөйт. Ошол чоң көйгөй бар да. Дагы бир суроо. Лиза, азыркы учурда чоң иштерди жасап атасың. Чоң иштер. Мен Инстаграмды да карап атам. Экөөбүз кандай тааныштык, Инстаграмда Лиза жазып атат. Мен Италияда жашайм. Келгиле, кайнатам сонун итальянский эме жасап берет десе эле мен көзүм чачайм. Лиза үчүн мен Европага бардым. Бирок Лизага чейин толтура шаар кыдырып
кыдырып койдум Лизага жеткенге чейинчи. Анан экинчи жолу бардым, ошентип мен үчүн Европа ачылды. Мен үчүн, менин балдарым үчүн Европа ачылды. Канчалык дүйнөнү көрсөң ошончолук көз карашың өзгөрөт экен, чын эле. ооба. Анан азыркы учурда Лизанын кылып аткан эмгектери бул аябай чоң. Кыргызстан менен Италиянын ортосундагы байланыш түзүү. Биз сонун иш-чарада болдук, ал иш-чарада конгресс болду, форум Ал болду. жакта форум болду, баягы эгемендүүлүк күндү ар бир диаспоралар ар кайсы өлкөлөрдө өзүнчө майрамдашат. Кыргыз диаспоралары. Кыргыз диаспоралар. Бизде Миланда Анки деген диаспора бар. Анки деген ассоциация бар. И кыргыздардын диаспорасы бар да. Анкиде деген көптөгөн нерселерди жасайбыз да, кыргыздар үчүн. Миграционный суроолор же болбосо шылп абдан көп да немелери. Менин бирок өзүмдүн жумушум бул развитие бизнести өнүктүрүүнүн директорумун да, швейцарский компанияда. Ал Луганода жайгашкан. Мен бизнести кантип өнүктүрүү да, это консалтинг болуп саналат да. Например, мисалга алсак, Швейцарияда мен азыркы учурда бир 8 проект менен жүрүм да. Швейцарияда Кыргызстан менен мен бирдеме болсо эле Кыргызстанга алып келгим келе берет да проекттерди, анткени бир аз болсо да бул жака пайда болсун депчи. Анткени кыргыз жүрөк болгондон кийин баары бир өзүң жериң үчүн, элиң үчүн күйөт экенсиң да. И ал жерде деген итальянский школа моды, архитектура, дизайна деген ачылган жатат. Буюрса чогуу кыргыздар менен кошо. Анан ошол жерге деген баягы бизден сонун айымдарыбызды, бизде деген текстиль ушундай кыйынбыз да. Кыргыздар негизичи кыргыздардын самородок деп койсо болот да. Бирок самородокты алмаз чыкканда аны деген бриллиантка айланыш керек да. Бриллиантка айланыш үчүн Италиядан эң жакшы эч ким жок модада. Мода бул Италия. Италиядан башталган, Италияда азыр, Италияда калат. И ошол моданы бул жака алып келсек, итальянский ошол преподавательдер менен, мугалимдер менен сүйлөшүп, бул жактагы мугалимдерди үйрөтүп, окутуп, студенттерди да кошо чогуу окутуп, көп ал жакта айтып өтө турсаң баарын айтып бере албайм, анткени убакыт жетишпейт да. Анткени ар бир проект өзүнчө немеси бар да. Анан экологиялык проект болуп атат. Аны болсо биздин айым Айжан Чынбаева менен кылып атабыз. Бизнес турлар кетип атат. Бизнес турду Банур Абдиева, Замира Молдошева, Замира эже барам деп чыгарып аткан инстаграмга, Айжана Жумалиева, аны менен дагы бир тур болот. Ошентип ар бир биздин айымдарыбыз менен өзүнүн кругундагы адамдар менен чогуу бизнес турларды өткүзөбүз да. Бизнес турда деген это вот менин хоббим. Всё равно калып калганда ушундай жакшы көрөм да, жаңы адамдар менен таанышып, энергетикабыз келишсе, аны менен дос болуп, экөөбүз Айнура жүрөккө жүрөк сварка болду. Айнура менен таанышкан биринчи жолу Фрунзеден жолугуштук. Мен бир да жолу көргөн эмесмин Айнуранын блогторун, эчтекесин, бирок бир неме чыгып калыптыр. Тематикасын деле азыр эстей албайм. Публикациясын. Анткени деген жакты да ошол жерде сүйлөгөнү. Мен баарына эле мынтип отуруп жаза бербейм. Анан жүрөккө тийди да ошол нерсе. Анан жүрөккө тийип, сизди үйүмө чакырайын деп ошон үчүн жазгам да. Анан бирок это биринчи жолу болот. Келет деп ойлогондо эмесби? Келет деп нереально. Окуса окуйт, окубаса окубайт деп. Но мен жүрөгүмдөгүнү жазып койдум. Жүрөгүмдөгүнү кабыл алды. Экөөбүз жолугуштук. 2 саат 100 жыл бирибизди тааныгандай болуп сүйлөштүк. Ушундай
неожиданный достуктар менде көп да, Айнура. И баягы поездда жашоо деген эмне? Жашоо деген поезд, который едет бир тарапта барат. Анан ошол поездда деген сага жаккан адамдарды вот сага по пути болсо чогуу кете бересиң да. Андан өтөр нерсе жок. Анан дагы бир нерсе окружение. Айланадагы адамдар. Насаатчыңар жакшы болуш керек, бирок насаатчылардын дагы жакшылары болот, туура жолго, туура эмес жолго алып баргандар да болот да. Ошондуктан Айнурага келели дебейм. Бирок ошондуктан туура насаатчыны тандаш керек да. Анткени туура эмес насаатчыларды тандап, анан аларды көптөгөн туура эмес жолдорго неметкен жерлер да болот. Эгерде насаатчы силердин жашооңорду бир жакшы жерден андан жакшы жерге чейин алып барган насаатчы болсо, окей, сонун. Эгерде силерди жок, акчаңарды алып эле лишь бы баягы сүйрөп эмете турган насаатчы болсо, бирок мындай результат жок болсо, это насаатчы эмес, насаатчыны жакшы тандаш керек. Жөн эле сүйлөп койгон эмес, билимин, илимин окуган адамбы, университетте окуган адам болуш керек обязательно. Заочный эмес, очный. Көптөгөн тажрыйбасы бар адам, жашоосу кандай. Анан насаатчы менен да сүйлөшүш керек да, сүйлөшүш керек. Анан сүйлөгөндө энергетика туура келсе, ошол сенин насаатчың болот. Же болбосо насаатчыңды просто жөн эле уксаңар болот. Мен деле жана генеральный директорду мага жардам бер, мага айтып бер деген жокмун да. Ар бир насаатчынын өзүнүн жолу болот. Ошол жолун басып көргүлө кандай болот. Силерге жагабы? Мен 3 айда, 1 айда сонун жетишкендиктерге жетиштим. 2 эсе өмөм көбөйдү, баягы жакшы башка деңгээлге чыктым. Бирок мен аны эч качан сураган эмесмин. Мен насаатчым болду. Ролевая модель деп коет экен. Азыркы эмедечи мен негизи ар бир айымга ошону каалайм. Бизде көп эле ар кандай айымдар көрүп атат да, ар кандай жаш курактагы, азыркы учурда ар кандай жолдо турган айымдар ролевая модель тандасаңар болот. Мисалы, Кыргызстанда болобу же башка өлкөдө болобу, силерге ким жагат? Кимдин жашоосу жагат? Ким сыяктуу болгуңар келет? Анан ошол адам сыяктуу өзүңөрдү дагы кайсы китеп окуса ошондой китеп окууга, кандай кийинсе, кийимде дагы ролевой модель болот экен. Ошол кийимди дагы эмете болсоңор болот экен, стилин дагы тандасаңар болот экен. Мен кичинекей балам ушинтип айтып атпайбы 17-теги. TikTok'ту карагы дейт, мен стиль таппай атам өзүмө десем. TikTok'ту карагы дейт. Анан ким жакса, кайсы жылдыз жакса, мисалы американский блогерлер болобу, европейский блог, ошондой кийинип баштагыла, анан акырын стилиңер чыгат дейт. Кичинекей балам. Кичинекей балам. Азыркы жаштар ушундук, Азыркы жаштар кыйын, жакшы көрөм. Жаштардын энергетикасына эч нерсе жетпейт да. Ошондуктан мен чөйрөм, жаштар көп да абдан. Анан менин жанымда жүргөн жакшы көрүшөт да өздөрү негизи. Биз сизден көп алабыз, көп бересиз депчи. Анан мага вот жаштардын көздөрү күйүп турса, ошолорго бергим эле келе берет да, андай совет болобу, баягы кайсы жолго мондай кыйналып атса, карап туруп эле я их чувствую да. Сен деген бирок даже вот кече Айнура алыс кетпей эле энеси за границага барды окуйт, атасы бул жакта кал дейт. Кыз болсо билбейт да, билбейт, өзү пока билбейт да. Анан мен сен эмнени каалайсың деп сурасам, ал ойлонуптур да ошол вопросту, по-моему. Анан где-то 1 жылдын ичинде мен калам деди Кыргызстанда. Анан калам деди дагы, калды. Кече көрүштүк, абдан кубанычта. Анан мен апасына айтып атам, көрдүңбү? Биз деген өзүбүздүн гештальтыбызды жабабыз деп эле немете беребиз да, балдар өзүнүн ичинде
прям достучаться этиш керек да. Эмнени каалайсың дейт, бирок эмнени каалайсың десе деле айтып койбойт аларчы. Анткени ичинде баягы гормон бурлит болот алардыкы. Темирландын деле эметип көрсөң, ал деле ошондой да азыр бурлит болуп атат. Бирок сен жакшы сүйлөшөт болушуң керек Эмирлан менен. Сүйлөшөм. Балаң менен. Сүйлөшөбүз. Поэтому балдарыңар менен сүйлөшкүлө, внимание кылгыла да, анткени эң негизги нерсе бул биринчи сен жакшы болсоң, сен ичиң мындай мен бактылуумун деп айта алсаңар, анан балдарыңарды карагыла да, анткени ошол балдарыңарга канчалык билим, илим, анан воспитание деп коет, эмне деп, тарбия. Баягы тарбияны бериш керек в любом случае. Мен ушуну Арыскүл Акимжанова айымдын кыздарын көрүп ошондой неметтим да. Ошондой тарбиялуу кыздар экен. Мен ойлогон эмесмин да. Эрке эмес, мындай неме эмес. Абдан тарбияны сонун бериптир да. Вот өзүнүн тарбиясы кандай? Она прям вот такая да. Ушундай восхищение менен эметем да, карайм да, ал айымды да. Мен жанымдагы жүргөн вот айымдардын ар бириңи вот сен өзүнчө вот как один цветок. Это ар бирөөбүздөн бир нерсе бар. Это мой сад, да, это вот мой сад цветов. Ар бириңер өзүнчө гүлсүңөр да, өзүнчө энергия, өзүнчө магия да, вот ар бир айым өзүнчө магия. Силер дагы ошого жетишкенге аракет кылгыла да. Бактылуу аял, бактылуу үй бүлө дейт. Бактылуу коом. Айымдар, Лиза айым бизнес турларды уюштурат. Биздин подкастты көп эле киши көрөт, биз дагы көп нарезка кылабыз. Балким бир сунуш бар, балким бир бизнес чөйрөдөгү жүргөн айымдар бар, барып көрүп келгиси келет. Швейниктер көп туурабы? Эмнеге жок? Аябай көп башка деле отраслда бирөө үй эмеректерин сатат, бирөө үйдүн текстилин сатат. Ошондой бизнес турларды уюштуруу мүмкүнбү? Ооба, мүмкүн. Мага Инстаграмга жазсаңыздар болот. Лиза on travel деп, может, биз астына калтырып коебуз, сөзсүз калтырып коебуз. Лизага жазсаңар, абдан сонун кылып өткөзүп берем да турлардан. Анткени көптөр келишет, мага Венеция жаккан жок, я говорю, сага жаккан жок, анткени мен менен барган жоксуң деп атам. Мага ошон үчүн жакпаптыр да Венеция. Айнура, сага жактыбы Венеция? Жок, сонун экен, красиво просто. Биринчиден биз Каннский фестиваль, кайсы фестиваль эле? Каннский фестиваль. Жок, бир фестивалга келип калдык. Ооба, элге болуп калды. Моника Белуччи келип турган, элдер Моника Белуччини карайт да мен эмесчи. Ошон үчүн мага кафеден орун жок, отелден орун жок. Аябай киши көп, анан аябай кымбатчылык да бар да, ошого эле жаккан жок. Жанагы биринчи отельби, который мага келгендеги. Кичине мындай эмереккен да, киши көп да бар. Да. Киши аябай баса турган жер жок. Ушунча киши көп болду да. Кышында эле барган жакшы да. Ошо Венецияга кышында барыш керек экен. Октябрь, сентябрь. Биз жайында барып, кичине сасчтан ойып, кичине ысып, тердеп. Майда барса да сонун. Жайында мен барган эмесмин. Бирок ар дайым вот сентябрь, октябрь, ноябрь до вот майга чейин. Буюрса дагы барып келебиз го. Лизага мен биздин фирменный боксту берип атам. Курамын потом ачып көрөсүңөр. Жаңы экен, жаңы биз жаңы редизайн кылдык. Азыр ичиндеги упаковканын баарын редизайн кылып атабыз. Азыр ичиң мондай, бирок бүгүн жаңы оформленияны заказ кылдык. Булар дагы өзгөрүлөт буюрса. Ошол да анан кетерде дагы баягы итальянкага, өзүңөргө дагы буюрса. Сонун наборку берем. Дагы сүйлөшө турган сөздөр аябай көп. Бирок тилекке каршы айымдар убакыт ченели азыр Лиза экөөбүз ресторанга барышыбыз керек, сырдашыбыз керек. Чоң рахмат. Доктор Сагынбаева Cosmetics. Аябай жакшы болуптур.
Азыр редизайн болот, вот эти чубики, вот этот чубик белый, ал жаңы чубик. Ошону көрөйүн деген. Мне интересно всегда. Экономики, да? Да, сонун болуптур. Дизайны дагы. Анткени мен өзүм СММ аны окуган жокмун, иши окуй эле жүрөм качан болбосо. Анан баягы былтыр көрүшкөндө айтпадым беле? Анан сен айткансың, ребрендинг кыласың. Мен аябай кызыкчумун да, кандай болот депчи. Бул минимализм. Бул масканы башкача кылат. Жана Хейли Бибердин косметикасы бар го, ал ошондой болот. А бул чисто медицина. Сон. Окей. Medical device да бул. А бул эски упаковкасы, бирок муну өзгөртөбүз. Сон. Урматтуу айымдар, мырзалар, бул подкастты бир жолу эмес, бир нече жолу көрө турган подкаст болду. Анткени бул подкаст өзүнчө көркөм тасма. Бул подкастта бир өмүр айтылды. Ийгиликке жеткен айымдын өмүрү. Мен жаш кезде ийгиликке жеткен айымдардын окуяларын көп окучумун. Ошолорду окуй берсең, ичинде көп мындай сен жашоодо бере турган суроолоруңа көп жооптор болот. Ошон үчүн изденем деген адам ушундай окуяларды көп окуш керек. Колдон келсе 5, 6, 10, 20 жол наушник кийип, үй жыйнап атып, оокат жасап атып деле кайра кайталап окуй бергиле. Бир жолу илинбеген нерсе дагы экинчи жолу укканда илинет. Экинчи жолу илинбеген, үчүнчү жолу укканда илинет. Лиза айым менен байланышам десеңер, мен Инстаграмын калтырып коем, суроолоруңарды берсеңер болот. Бизнес турларга жазылсаңар болот. Жөн эле бизнес саякатка деле жазылсаңар болот. Жаңылыктарды билип турсаңар болот. Мен ойлойм, жалаң гана пайда болот го депчи. Бул эле жүрөктөн, чын жүрөктөн бүгүн сонун сүйлөп берген Лиза айымыбызга ыраазычылык. Сага рахмат, Айнура. Ыраазычылык, чоң рахмат. Убакыт бөлүп Кыргызстанга мынча эле убакытка келди. Ошонун жартысын мага берди, силерге берди. Саламатта калгыла, көрүшкөнчө комментарийге суроолоруңарды жазгыла жана Лизанын Инстаграмына каттала.